Карагыла. Алып чыккыла, алып барып камагыла бар. Смотрите, некоторые среди вас күлүп чыгып кетип атасыңар. Смотрите, ребята. Ваш смех превратится завтра в ваше горе. Сен тууралуу маалымат бар. Ташиев транспорт министрине каматып коерун айтып эскертүү берди. Бүгүн 24 сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана бир катар мамлекеттик кызматкерлер катышкан жыйын болду. Анда Ташиев транспорт министри Абсаттар Сыргабаевка эскертүү берди. Сен боюнча да маалымат бар. Я прямо скажу. Так, мына кечеги жасалып аткан жумуштардан подрядчиктерден уже арыздар түшүп атат. Биз Министерство транспортунун жетекчилерине акча бергенбиз деген арыздар түшүп атат. Не дай бог это подтвердится, посажу в тюрьму. Уктуңбу? Сени мен ойлобогонум, мени аяп коет экен деп. Эч кимди аябайм мага. Маган баары бир азырчы. Если мен сени түрмөгө отургузсам, анда башка жетекчилер унчукпай, спокойно иштеп калышат. Менде ушундай маалымат бар. Вот ачык айтып коеюн бул маалыматты. Себеби ал маалымат мага ачык эле келип атат. Ошо отуруңуз. Ташиев дагы бир көп балалуу үй бүлөгө 3 бөлмөлүү үйдүн ачкычын тапшырды. Бүгүн 24 сентябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 10 балалуу үй бүлөгө 3 бөлмөлүү үйдүн ачкычын тапшырды. Буга чейин 10 баланын апасы Оксана Ташматова жардам сурап кайрылган. Ал жолдошунун тапканы тамак ашына гана жетерин, үй бүлө көп жылдар бою батирди ижарага алууга аргасыз болгонун түшүндүрдү. Камчыбек Ташиев анын өтүнүчүн аткарып, балдарга баалуу белектер менен бирге жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Үй бүлөсүнө чыңден соолук, жаркын келечек каалады. Ал эми үй бүлө генералга колдоо көрсөтүп, алардын оор абалына кам көргөн үчүн ыраазычылык билдиришти. Ушул эле күнү Ташиев 7 балалуу жалгыз бой энеге да батирдин ачкычын берген болчу. Тиш болсун, десолт болуңуздар, үйдө жакшы калып жашагыла балдарыңар менен, ызыч болбой. Ыйлабаңыз, тынч болуңуз, десолт болуңуз, ыйлабаңыз. Ош мэри ыйлап кайрылган мектептин тех кызматкеринин маселесин чечип берди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Оштогу Чолпон орто мектебинин техникалык кызматкеринин көйгөйүн чечип берди. Чолпон орто мектебинин техникалык кызматкери бир уулу менен жашай турган жери жоктугун, буга чейин ар кайсыл тууганынын үйүндө жашап келе жатканын айтып, шаар мэринен жардам сурап кайрылды. Кала башчысы эженин уулу чоңоюп, үй жай түптөгөнгө чейин 10 жылдык мөөнөттө убактылуу жашап туруу үчүн турак жай маселесин жеринде чечип берди. Мени айылда 10 жыл 15 жыл болса жашай бересиз. Кийин bunaqасы үй алганда чип кетесиз. Мактабы? Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Балыкчы шаарында баңгизаттарды жүгүртүү менен алектенип келген деген шек менен жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат. Алар башка аймактардан баңгизат өсүмдүктөрүн балыкчы шаарына ташып келип, андан кийин колдонуу жана сатуу үчүн баңгизаттарды колго даярдашканын белгиледи. Шектүүлөр баңгизат каражаттарын ташып бара жаткан учурунда колго түшүшкөн. Тинтөөдө 6 килограмм баңгизат продукциясы, баңги каражаттарын жасоо үчүн буюмдар, ошондой эле катталбаган тоз 8 үлгүсүндөгү ок атуучу куралдар табылган. Алар Каракол шаарынын терүү абагына 2 айга камалды. Учурда тергөө иштери уланууда.
Бишкекте баңгизат сатууга шектелип, 18 жана 19 жаштагы жарандар кармалышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Малым болгондой, рейд учурунда шектөөлөр закладка кылып жүргөн учурда күтүүсүз кармалып, качууга аракет кылышкан. Бирок көп узабай колго түшүрүлгөн. Кармалгандар 2006-2007 жылы туулган жарандар экени аныкталган. Аларды тинтүү учурунда 100 даана гашиш салынган таңгак табылган. Бул факты боюнча баңгизат каражаттарын сатуу максатында мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кылмыш иши козголуп, шектөөлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Бишкекте дөөчөн кыздын адамдары акча талап кылууга шектелип кармалышты. Бишкекте жарандан опузалап, акча талап кылууга шектөөлөр кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 24 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Малым болгондой, 16 сентябрь күнү Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жаран арыз менен кайрылган. Анда ушул жылдын 13 сентябрь күнү Бишкек шаарынын Ахунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинен Чыңгыз жана Жаник аттуу жаш балдар өздөрүн кылмыш чөйрөсүндөгү Дөө Чыңгыз Кайман аты менен таанымал болгон мурдагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн адамдары болорун айтышкан. Андан соң укук коргоо кызматкерлерине кайрылсаң, автоунааңды, үйүңдү өрттөп, өлтүрүп, майып кылып кетем деп опузалап, 30 000 сомун алып, дагы 100 000 сом опузалап, талап кылып жатканын билдирген. Аталган факты опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн акчам издөө жана тергөө иш-чаралардын жыйынтыгында Бишкек шаарынын Исанов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан тамактануучу жайлардын биринен 20 000 сом алып жаткан жеринен 2000 жылы жана 2004 жылы туулган шектөөлөр кармалган. Шектөөлөр Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Ал эми текшерүү учурунда алынган маалыматтар боюнча шектөөлөр мурда соттолгондугу аныкталган. Булак Субергежи. Интернетке тараган видео. Ошту 6 жол тандабас айып короого киргизилип, 75 000 сом айып пул салынды. 20 сентябрда Ош Ноокат жолунда жол эрежесин бузган кортеждеги унаалар айып короого киргизилди. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, айып короого 6 унаа токтотулду. Айдоочуларга автоийин баштык карама-каршы тилкеге чыгуу беренелеринин негизинде протоколдор түзүлдү, жалпы 75 500 сом айып пул салынды деп айтылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Ош Ноокат жолундагы той кортежинин видеосу тараган. Анда кортеждеги унаалар карама-каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин бузганы жана жасалма номурларды колдонгону байкалган. Андан кийин Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү унааларды аныктап, издөө иштерин баштаганын билдирген. Өзүңөрдөн көргүлө. Ташиев 24 кызматкерди жыйындан карматты. Бүгүн 24 сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөргөн жыйында 24 мамлекеттик кызматкер жемкорлукка айыпталып кармалды. Атайын кызматтын башчысы аларга бир нече жолу эскертүү бергенин билдирип, аты аталгандарды жыйындан түз эле суракка алып кетүүнү буйруду. Айта кетсек, салык кызматынын 7, чек ара кызматынын 6, айыл чарба министрлигинин 7 жана транспорт министрлигинин 4 кызматкери чүйдөгү көзөмөл өткөрмө жайларындагы коррупция боюнча шектелүүдө. Өзүңөрдөн көргүлө, уктуңарбы? Мен силерге айткам. Өзүңөрдөн көргүлө. Бала чакаңар бар, ата-энеңер бар, тууган уруктарыңар бар. Ошого карабастан силер мыйзамды тоготпостон ойлодуңар окшойт. Ушундай болуп жүрө берет. Ташиев айтып койду, эсине чыгып калды, болду деп. Нет, мен айттым, предупреждение еттим, бирок биз иштеп атканбыз. Мына биздин акыркы 3-4 айдан бери иштегенибиздин результаты чыкты. Так. Всех военнослужащих, всех тех, которые здесь стоят, руководители, сегодня же уволить. За причастность к коррупционным схемам. Так.
Бардығын, ушулардын барын алып барып туруп, следствие, Токтогонов. Бүгүн под стражу возьмите. Сейчас прям отсюда, чтобы отсюда никуда они не уехали. И сегодня же начинаете проверять их дома. Обыски в каждом доме. Где они работают, в каких офисах они ходят, с кем они разговаривают. Все делать. Все оперативные мероприятия проводите. В полном объеме. Ни в коем случае никто ни на кого не надеется. Суктың арыбына тургандар. Ешкім решен белгілеген. Біреуден жардам күтем деп ойлап оғылаған. Сілерге жардам бір ғана кім береді? Мыйзам жардам береді. Если вы пойдете на соглашение со следствием, будете раскрывать дальнейшие все те схемы, которые там были, возможно, следствие будет рассматривать каким-то образом вам уступок. Возможно. А может быть, у следствия достаточно уже неопровержимых фактов, которых уже будет достаточно для того, чтобы вас привлечь к ответственности. Кетирген акчаларды, мамлекеттен урдаган, мамлекет келтирген зияндардын бардыгын ордуна төлөйсүңөр. Биринчиден, өзүңөрдүн мал мүлкүңөрдөн төлөйсүңөр, экинчиден, өзүңөрдүн түрмөдө жатканыңар менен төлөйсүңөр. Все будете находиться в тюрьме. Я лично буду контролировать. Так, что думаете, на вас не будет управы? Будете еще управа. Еще какая управа будет? Каждого из вас отправят в тюрьму. За то, что вы, игнорируя закона, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал вас. Несколько раз говорил. Несколько раз просил. Несколько раз отправлял людей. Даже несколько раз ваших коллег арестовывал. Но вы не перестали этим заниматься. Вы наоборот, вы начинаете больше этим коррупционным схемам заниматься. Вы день за днем наносите многомиллионные, миллиардные ущербы бюджет страны. Есть, у вас есть даярбы, машиналарыңар барбы, автобус барбы, спецназ барбы, чыгаргыла камагыла. Чыгар бер, тиги балдар чакыр. Подождите, пусть стоят здесь. Ребят, вызовите сюда. Ребят, вызовите. Прямо азыр батыр камагылага. Все, возьмите давай, вынесите все. Карагыла, алып чыккыла, алып барып камагыла бар. Смотрите, некоторые среди вас күлүп чыгып кетип атасыңар. Смотрите, ребята, ваш смех превратится завтра в ваше горе. Урматтуу жетекчилер, көрүп атасыңар ситуацияны. Да? Канча жолу мен ушул боюнча силерге суранып айттым эле. Так, канча жолу ушул боюнча мен силерге предупреждение бердим эле. Бирок силер азырга чекти эч кандай чара көрбөдүңүздөр. Чара көрбөдүңөр. Может быть, это вам выгодно? Может, руководителям это выгодно, чтобы там существовала такая коррупционная схема? Может, вам тоже припадает от этих сумм? А? Силерге деле может ошол акчадан алып келип берип аткандыр. Мүмкүн силерге ушулардын ошол жерде ушинтип коррупционный схема иштеп турганы силерге ыңгайлуу болуп аткандыр. Я. Алар ошол акчаларды топтоп күнү түнү менен. Может, силерге алып келип берип аткандыр. Биз бул жагын текшере элекпиз. Ачыгын айтайын. Биз бул жагын текшере элекпиз, бирок бул жагындагын текшеребиз. Азыр ошол в ходе расследования данного уголовного дела, если будут какие-либо показания по отношению руководителей, кому-либо передавали деньги или финансовые средства, или какие-то моменты переводили, мы сразу будем взять под стражу вас. Имейте в виду. Токтогонов, вы поняли, да? Да. У меня не спрашивайте. Кого-то посадить или не посадить, не спрашивайте. Если соответствует закону, посадите любого. В соответствии с нашим законодательством. Если кто-то будет напрямую давать показания, тем, что там кому-то подавали там взятки, посадите любого руководителя. Уктуңузбу? Все, пожалуйста, садитесь. Ошондон силер ушуну иштешиңер керек эле. Дагын да иштегилеген. Бул бир эле посту карадык биз. Бир эле Чалдабар автодорожный постун карадык.
Мындайлар көп. Мен Абдыкерим Карыбекович, сизге бир нече жолу айттым. Достук посту боюнча бир нече жолу айттым. Түштүктөгү. Так. Жана Кадамжайдын посту боюнча бир нече жолу айттым. Бирок до сих пор чара көргөн жоксуңар. Имейте в виду. Да. Да, еще раз говорю. Имейте в виду. Уктуңузбу? Болду, эми мен аябайм. Маган ачык айтканда сиз керек эмессиз. Мага мамлекет керек. Уктуңузбу? Мага мамлекет керек. Мамлекеттин керектигине, мамлекеттин тынчтыгын, коопсуздугун сакташ үчүн мен бардык ишке барууга милдеттүүмүн. Анан менен чогуу иштеп атам, тияк биякта ойлобоңуз. Любой момент могу принять меры. Так? Любой момент. И это относится всем, уважаемые руководители. Отырыңыз. Урматтуу жетекчилер. Уктуңарбы? Всем это относится. Посмотрите, ребята, борьба идет всерьез. Это не просто так. Это не просто так, чтобы там, как ранее было, что-то сказали, что-то говорили, потом забыли, для прессы сказали. Нет, борьба будет очень жесткая. Борьба с коррупцией будет очень жесткая. Несмотря ни на какие регалии, заслуги или каких-то там родственных или близких связей какие-либо руководителями. Бул боюнча мен ойлоймун, бүгүнөн баштап жумушуңарды мындан арда улантасыңар. Эми азыр сөздү көбөйтпөйлү дагы жумушка киргиле. Сүйлөштүкпү? Андай болсо ишиңиздерге ийгилик.